Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Ошто добуш сатып алууга шектелген 9 адам сурак берүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын пресс кызматынын башчысы Замир Сыдыков билдирди. Анын айтуусунда кечке жуук добуш сатып алууга шектүү жарандар кармалган. Азырынча аларга кылмыш иши козголо элек. Сурак жана териштирүүлөрдө топтолгон материалдар прокуратурага жиберилмекчи. Сыдыковдун ырасташынча ага укуктук бааны прокуратура жана шайлоо комиссиясы берет. 27 мартта Ош шаардык кеңешине депутаттарды шайлоо өттү. Ага 13 партия атсалышып, алдын ала жыйынтыктар боюнча 6 партия босого чектен ашты. Шайлоонун жүрүшүндө азыр жеңишке жетти делип жаткан партиялардын баары акча таратканы айтылууда. Бейрасмий маалыматтарга караганда Ош шаардык кеңешинин шайлоосунда бир добуштун баасы 1500 сомго чыккан. 27 мартта Ош шаардык кеңешине болгон шайлоого байкоо салган Таза шайлоо ассоциациясы бүгүн жыйынтыгын чыгарды. Аталган ассоциация өкүлдөрү маалымат жыйынында билдиришкендей, кечээ шайлоодо бир катар мыйзам бузуучулуктар орун алган. Ошондой эле бир канча жарандардын тизмеден чыкпай калышы, техникалык мүчүлүштүктөр да байкалган. Операторлор өз ишин билбегендери да кездешти. Ал эми шайлоо участкаларында алдында белгисиз адамдар шайлоочуларды тизмеден өткөрүп, добуш сатып алган учурлар катталды. Мындай мыйзам бузуучулар тууралуу Таза шайлоо ассоциация өкүлдөрү тиешелүү кызматтарга кайрылышкан. Ошондой эле жыйында шайлоо комиссия мүчөлөрү тарабынан да көп каттачылыктар кеткени айтылды. Алардын бардыгы болбосо дагы 90%-дан ашыгы атайын окуттук, бардыгына роликтерди көрсөттүк. Ар бир комиссияга, ар бир мүчөгө учаскалык шайлоо комиссиясынын иштөө боюнча колдомо берилген. Руководство по работе участковых избирательных комиссий. Ар бирине жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам берилген ар бир шайлоо участогуна. Демек бул жагынан тажрыйба болду, бирок адамдык фактор болушу мүмкүн. Өкмөттүн жеткиликтүү турак жай программасынын алкагында мамлекеттик ипотека компаниясы тарабынан насыялар бериле баштады. Насыя турак жайга муктаж үй бүлөлөр үчүн 15 жылдык мөөнөт менен берилет. Ал ар бир адамга 3 миллион сомго чейин өлчөмдө көрсөтүлгөн. Учурда түштүк аймагы боюнча ипотекалык насыя алуу үчүн кайрылгандардын саны 72-ни түзөт. Ал эми Ош шаары боюнча ипотекалык кредит алуу үчүн тизмеге 33 адам кирген. Мынау биринчи алгачкы башталгыч капитал бул 300 миллион сом бюджеттен бөлүнүп берилген акча. Мындан тышкары дагы бүгүнкү күндө мына КФВ банкы кызыктар болуп атат. 100 миллион евро берген, андан кийин МВФ бар, андан да башка өнөктөштөр. Мисалы үчүн Российско-Кыргызский фонд развития тоже үй салып беребиз деп алар менен уже меморандумга кол коюлду. Алар мына мэриялар менен сүйлөшүп, определенный жерден жер бөлүнүп берилсе, коммуникациялар мэрия тарабынан тартылса ал жакачы, алар үй салып беришет. Ипотекалык насыя алуунун шарттары жана жолдору кандай? Кылымжан Азамат кызынын материалын кечки чыгарылышыбызда көрө аласыздар. Баткенде улуттар аралык биримдикти жаш жеткинчектер аркылуу чыңдайбыз деген долбоордун алкагында иш-чара уюштурулду. Анда Тажикстандан келген атайын топ жергиликтүү билим берүү кызматкерлери менен биргеликте Баткен районунун чек аралаш аймактарындагы балдар бакчаларына барышты. Тажикстандык кичинекей коноктору кыргызстандык досторун таба алышты десек болот. Улуттар аралык ынтымакты чыңдоо максатында өткөрүлгөн иш-чараны Камчыбек Ходжаев баяндайт. Келген коноктор Баткен районунун Тажикстан менен чектеш бир катар аймактарындагы балдар бакчаларына барышты. Анда мектепке чейинки балдардын сабактарына күбө болушту. Жаш жеткинчектердин чыгармачылыктары менен таанышып, өз бааларын беришти. Детей и творческой работы нам очень понравилось. Биз бул жактагы балдар бакчалары менен таанышууда өзүбүзгө көп нерселерди ала алдык. Жана кыргыз туугандардын жакшы маанайда тосуп алуусу бизди абдан кубандырды. Балдарга тарбия берүүдөгү мугалимдердин тажрыйбасы жогору экен. Чоң талаага барып келдик. Аябай кооз жайлар бар экен. Андагы балдар дагы аябай жакты. Бардыгы бизди жакшы маанайда тосуп алышты. Мага Кыргызстан жакты. Достугубуз үзүлбөй ушундай иш-чаралар уланып, биз бул жакка келип туралы. Тагын буйсун чөзүлсүн, аланиячыл биз бияка кеп турайлык. Маалым болгондой, мындай иш-чара буга чейин Тажикстанда уюштурулган. Анда кыргыз тараптын билим берүү кызматкерлери катышып келген. Уюштуруучулардын билдиришинче, тарбиячылардын иш тажрыйбасын жогорулатууда иш-чаранын ролу чоң. Ошондой эле эки элдин ынтымагын чыңдоодо да зор мааниге ээ. Ушул эле жылдын 14-16 мартында Согди областына барып
Бабажан Гафуров районунда ушундай стадий тур өткөрүп келгенбиз. Ал жерде деле долбоорундун алкагында ачылган мектепке чейинки даярдоо класстары бар экен. Биз алардын тажрыйбасы менен таанышып келгенбиз. Мына бүгүн эми тажик тараптан биз тарапка булардын эми мындай айтканда экинчи кадамы. Кыргыз-тажик элдеринин ортосундагы чек арага байланышкан маселелерден улам чыр-чатактар көп кездешет. Ошондуктан алардын ортосундагы достукту бекемдөө зарыл. Уюштуруучулардын билдиришинче, улуттар аралык пикир келишпестиктердин алдын алууну жаш жеткинчектерден баштоо керек. Өзүңүздөргө маалым, буга чейин да көп долбоорлор улуттар аралык ынтымакты бекемдөөдө ар кандай иш-чараларды уюштуруп келет. Биз бул ирет эки элдин ортосундагы достук мамилесин курууда мектепке чейинки балдардан баштайлы деп чечтик. Анткени алар ушундай деңгээлде чоңойсо, бири-бирине болгон көз карашы жакшы болот. Иш-чаранын соңунда балдар бакчаларынын тарбиячыларына келген коноктор өз ойлорун айтышты. Ошондой эле эки элдин таланттуу жаштары тарабынан чакан концерттик программа тартууланды. Тажик улутундагы жаштардын кыргыз тилинде бийлеп ырдоосу көпчүлүктүн купулуна толду. Issıq gölüm, ağatom, batkеним, кубанычтан куштай болуп кетемин. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Ошто күйүк алгандардын саны азайбай келет. Өрткө каршы кызматы билдиргендей, жыл жаңыргандан бери өрт кырсыгы былтыркыдан аз катталды. Бирок жарат алгандар жана каза болгондор өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу көп. Ошондой эле күйүк жарат бөлүмүнө кайрылгандардын басымдуусун жаш балдар түзүп жатат. Быйылкы жылы биринчи кварталга 6 жаш бала каза тапты ошо. 6 жаш. Ооба, 3 айдын ичинде. Көбүнчө ошол ата-энесинин бейкапарлыгынан эмени сактабагандыктан режим техника безопас болот. Жаш балдар көбүнчө. Адистер күйүктүн дарты жылдап аякпаганын эскертишет. Кененирээк толукталган чыгарылышыбызда сунуштайбыз. Автоунааны мырзалардан да мыкты оңдогон айым бар. Ал Ош шаарынын тургуну. Юлдуз Байбабаева кичине кезинен бери машина оңдоого кызыгып, атасына жардам берип жүрүп, устачылык менен алектене баштаган. 17 жаштагы Юлдуз автоунааны оңдоо мен үчүн жөн гана хобби дейт. Анын кылган иши оор жумуштардын бири болсо да өз кесибин сүйүп эмгектенип келүүдө. Келип туруп, сен кыласыңбы дешет да ушундай. Көпүнчө балдар келип турушат да, алдымда карап, сен кыласың экен деп. Ушундай болот. Көпчүлүктү таң калтырган өзгөчө кесиптин ээси Юлдуз Байбабаева менен кабарчыбыз баарлашып келди. Материалдын толук версиясын кечки чыгарылышыбызда көрө аласыздар. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк ынтымак чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом, кечиңиздер көңүлдүү улансын.